Бүгүн Бишкектеги жеңиш аянтында согуш ардагерлери өткөнүн эстеп, жеңиш күнү кими кайда болгонун эскеришти. 94 жаштагы согуш ардагери Түркүн Акын Бейшинбаев быйыл 73 жыл жеңиш күнүн белгилеп жатканына ыраазы. Согуш башталганда солкулдаган 17 жаштагы жигит 5 жыл кан кечип отуруп, жеңишти Чехословакиядан тозгон. Жеңиш чыкканда баарыбыз эле кучакташып эле, ыйлап өпкөлөшүп эле, бири-бири ыргытып эле, көккөлөтүп эле көтөрүп, анда мен мынчалык эмес болчумун арык. Ар ким эле көтөрүп барып эле ыргыта берди. Биз 7-нчи күнү 7-синде биз туйган жокпуз. 8-инен тартып согуш басылган тубайбы, өлбөй калган тубайбыз деп ошондо эсибизге келди. Ал эми 94 жаштагы Асат Гасанов жеңишти Берлиндин өзүнөн тозгон. Өспүрүм кезинде согушка кетип жатып, аман кайтып келерден көзү жеткен эмес. Андыктан үйүнө согуш бүткүчө кат жазган да эмес. Остались мы живы, для меня это чудо, потому что я никогда не думал, что я могу остаться живым. Тирүү калганыбыз эле биз үчүн чоң олжо болду. Тегерек четтин баарын от чалып, кандуу жерди басып жүрүп аман калдык. Мен жеңиш күнүнө чейин үйүмө кат жазбай келгем. Себеби бүгүн же эртең мени өлтүрүп кетишсе керек деген ой менен жашагам. Бирок минтип тирүү калдым. Жеңиш тукканда сүрөткө түшүп үйдөгүлөргө салып ийгем. Ал катты менин туугандарым эле эмес, бүт бир айыл сүйүнүп, окуп майрамдашкан экен. Конечно, не то, что мы, все село праздновало это вот письмо мое, которое получил. Дагы бир согуш ардагери Жумабек Абиров 1,5 жыл фронтто болуп, эки бутунан ажырап, 1943-жылы Сталинградтан Кыргызстанга кайтып келген. Эки бутуна протез алдырып алып, кайра эле Москвага кетип, тылда иштеп жүргөн кезинде жеңиш күнү келген. Тылдан уктум. Амаразем болду, уралап кыйкырдык, жашай, сынды. Тынччылык болсун деп кыйкырдык. Барыбыз солдаттар. Абдан кубанычтуу болдук, абдан жыргадык да, кат кирип күлүп ойнодук да ошондой. Улуу ата мекендик согушта 73 Кыргызстандык Советтер Союзунун баатыры, дагы 21 киши даңк орденинин толук кавалери болгон. Жалпысынан 150 000 кыргызстандыктар ордендер жана медалдар менен сыйланган.